Assalamu alaikum. Moskvadagi жердештер, бүгүн дагы биринчи, өзүбүздүн экинчи көрсөтүүбүз. Бүгүн биздин конокто жаңы Москвада биринчи ачылып жаткан образовательный центрдин жетекчиси Жазгүл. Экинчи жигитибиз болсо жөнөкөй жакында келген 19 жаштагы Дания. Жазгүлгө биринчи сурообуз, эң жакшы долбоор баштаптырсыз. Бул долбоор келечекте кыргыздардын түзмө түз бир нерсеге жетишине, өзүнүн оюн толук англис тилде болобу, орус тилде болобу, кыргыз тилде болобу жакшы жеткиришине толук жакшы условия түзүп бериптирсиздер. Ошол ой каяктан пайда болду жана азыр сиздерде канча окуучулар бар, кандай ийгиликтерге жетишип жатат? Чоң рахмат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизге чоң ыраачылыгымды билдирмекмин. Ошондой эле бул идея кайдан пайда болду? Өзүм Москвага келгенимде 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан ашып калып, орус тилинен аябай кыйналчумун келгенимде. Ошондо аябай көп издегенмин кыргыз адамды, чтобы алмага орусчаны үйрөтсө экен деп. Бирок ошол убакта ошондой адам тапкан жокмун. Кыйынчылыктар менен жеңип, орусчаны 10 жыл дегенде гана үйрөндүм. Ошол жылы бир 5-6 ай мурун Чыңгыз Исмаилов деген тренер бала Москвага келип, тренинг өтмөкчү болуп, иш сунуш кылды да. Ошентип Жазгүл экөөбүз иштеп көрсөк кандай деп. Өзүмдү быйыл окууну аяктадым университетте. Ошо 2017 жылы аяктап, анан мен үчүн бир практика болсун деп, макул деп эле иштеп баштадым да. Иштеп баштап, өзүм текшерип көрсөм, бул чөйрөдө текшерип көрүп, анан колуман келет экен. Чыңгыз Исмаиловдон сурадым, сиз кандай сабактардан бере аласыз десем, ораторлук чеберчилик боюнча сабак бере алам дегенден мен сразу ойма келди, Москвада кимдер көп, Москвада сетевой компания көп да. Баары эле микрофонго чыгып сүйлөшүп калышат, но аракет кылышат, бирок өздөрүнүн оюн жеткире алышпайт. Анан Чыңгыз Исмаиловго айттым, мына менде бир сунуш бар, сиз аларга үйрөтөсүз, мен сизге ушул адамдарды тааныштырам деп. Ошо бир эки айдын ичинде биз жакшы эле ийгиликтерге жеттик. Жетип туруп, анан мен дагы сурадым, дагы эмне деген сиздин кайсы сабактан бере алат элеңиз десем, орус тилинен берем деп калды. Анан айттым, ой, как раз Москвага бизде кыргыздарга мекендештерибизге орус тилинен кыйналгандар көп деп. Анан айтып калды, макул, сен ошол окуучуларды сен таап кел, мен орусча үйрөтөм деп калды. Ошентип орусчаны үйрөтүп, андан кийин дагы жакшы ийгиликтер менен аяктадык да. Күндөн күнгө окуучулар көбөйүп баратты. Мага чалышып эле ушундай, Жазгүл, бизге англис тилин сабак берүүчү мугалим керек, жардам бере аласыңбы деп. Анан бир айдан кийин английский сабагын коштук, и турецкий сабагын да коштук да. Азыркы учурда бизде окуучуларыбыз ораторский искусствого келишет, и английский язык, русский язык и турецкий язык. Анан окуучуларыбыз Кудайга шүгүр эле күндөн күнгө көбөйүп баратат. Менин пландарым боюнча ушу кийинки айга, декабрга ушул центрде чоңойтоюн деген пландарым бар. Ушул жөнөкөй ТВ аркылуу Чыңгыз Исмаиловго чоң ыраачылыгымды билдирип кетким келет, что Чыңгыз Исмаилов келгенден кийин мага чоң түрткү болду да, что сен колуңан келет, ушуну кыл деп мага жол көрсөтүп бергенине. Рахмат. Бизде бир ой келип атат да, көбүнчө Москвага келгендер көбүнчө орусча билишпейт. 11-ди бүтүп эле келип ошолор кандай жол менен силерге чыгып окуп жатышат, каяк жактан жардам берип жатасыңар, жана аларды көп эле бизде окууга көп акча жумшай бербейт да, ошону кандай кылып силер өзүңөргө тартып алып атасыздар? Жакшы вопрос, жакшы суроо. Кандай жол менен мен адамдарды тартып алам өзүмө? Бизде мисалы жеңилдетүүлөр бар. Себеби бизде бир эле курс эмес, английский, русский, ораторский 4 сабак болгон үчүн бизде бир окуучу келип, ораторский катышса, ошол акчаны төлөп, толук төлөп, кийинки курска биз уже 40% скидка кылабыз да. Кийинки курска мисалы ал адам келип, орус тилин 2 ай окуса, бир айы толук менен төлөнөт, экинчи ай уже жарымы төлөнүп калат да. Эгер ошол адам 3 ай английский сабакка келсе, орус тилине дагы 40% скидка менен до конца окуй алат. Жакшы, бул силердин оюңар абдан жакшы экен. Убагында бизге бир ай айтты эле.
канча тил билген сайын айлык маянан 50% үйдөгөстө өсүп турат деп. Чамам кыргыздар азыр көбү орусча билбегендиктен кайрылып кетмекчимин. Орусча билбегендиктен азыр грузчик же болбосо башы жакшы иштесе дагы, ою жакшы болсо дагы көп ийгиликтерге жетчүлөр жалаң гана ошо бир тилдин айынан стройкада же болбосо бир жерде жүк ташыйт да. Ошондуктан ошолорго ушундай жакшы нерселерди баштап турсаңар, ошолорго бир ооз кайрыла кетсеңиз, кандай кылып келсе болот, образовательный центр өзү каякта, анан канча айда кишиге өзү каалаган англисче кыйыныраак болуп да, орусча тилде канча айда өзүнүн оюн бөлөк орус кишиге жеткире алат? Канча айда жеткире алат? Мен 2006-жылы келгем, өзүм жана кыскача айтып кетсем, келген убакта орус тилден мен чындыгында даже нан эмне экенин билбей келгем да. Адамдын өзүнүн аракетинен бардык нерсе билинет. Мисалы, адам жакшы аракеттенип эле эң главный, эң биринчи жолу бизге адам келип, мугалим жол көрсөтөт да, что мужской род, женский род кантип бүткөндө, мисалы, окончаниялар кантип болот. Ошол эле самый главный нерселерди билип алса, орусчаны уже как можно көбүнчө китеп окуса эле үйрөнүп кетсе болот да. Анан Москвада иштеш үчүн, жакшы ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз түрдө орус тилин билүү зарыл. Себеби Москвада бардык нерсе орус тилинде да. Орусчаны жакшы билсең, сен документиңе деле карабайт, чындыгындачы. Орусчаны эмнеге үйрөнүш керек? Биринчиден, Москвага келгенде адам бир максатта келет. Акча иштеп, үй салайын, жалгыз акча иштеп, машина алайын деп келет. Бирок ошол эле нерсе үчүн бир жалгыз адам 5 жыл убактын кетирет, 7 жыл убактын кетирет. Эгер ошол адам, жаңы келген адам орусчаны грамотно билсе, бир эле жылдын ичинде жакшы иштеп, мисалы, машина алса болот. Бир эле жылдын ичинде, мисалы, үй салса болот да. Ошондуктан өзүм кыйналган, өзүм 10 жылдык кыйналганым үчүн мен азыр мекендештериме даже чын эле үйрөнгүм келет дегендерге, даже аларга арзан баада эле үйрөткөнгө даярмын. Себеби мен кыйналып өзүм элестетем да дайымачы. Мен азыр может ошо 10 жыл мурун орусчаны жакшы билгенимде, может мен азыр башкача адам болуптур элем дегенчи. Бирок ушунчалыгына деле шүгүр, ушул 10 жылда кылган ийгиликтерим жакшы эле. Медколлежди аяктадым, кийин университетти аяктадым, жакшы ийгиликтер менен. Ошол быйыл диплом алып, ушул практика катары иштеп дагы ушул образовательный центрде өстүрүп атам. Жакшы, эң жакшы долбоордун башы бул да болсо кыргыздардын бир тепкич өйдө жылганы. Буюрса эми Кыргызстандан орусча билбей келип, бул жакта жумуш орду даяр болсо, жумушта иштеп, анан убактысы болсо, ошол жерден орусча, англисче тил үйрөнүп, дагы бөлөк мамлекеттерге кеткенге мүмкүнчүлүктөрү түзүп берип жатышыптыр. Эми кийинки биздин жигитибиз Кыргызстандан келиптир, Данияр, 19 жашта. Бул сен эмне максатта келдиң? Жана Кыргызстан менен сен жашооң бизге аябай кызык. Эмне максатта келдиң? Жана Москванын кайсы Кыргызстандан айырмасы? Жана бул жактан мүмкүнчүлүктөр сизге көбүрөөк көрүндүбү же ошол мүмкүнчүлүктөрдү Кыргызстандан колдонсо болот беле? Ошол жөнүндө кичине өзүң оюңду айтып кетсең. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Сизге биринчи орунда эле сизге чоң рахмат ушул жерге чакырганыңызга. Жана мен бул жерге келгенимдин себеби, мен өзүм жаштыгымдан бизнеске кызыккандыгымдан, мен өзүмдү көп жерден издеп көргөндүгүмдөн, ошол өзүмдү издеп бул жака келдим десем адашпайм. Өзүмдүн күчүмдү сынап көрүш үчүн, өзүмдү башка тармактарда сынап көрүш үчүн, көп бир тармактуу адам болбой, көп тармактуу адам болуш үчүн бул жерге келип, көптөгөн адамдар менен таанышыш үчүн, ошол өзүмдүн келечектеги кыла турган бизнесиме көп адамдар менен таанышыш үчүн ушул жерге келдим. Кыргызстанда болгон мүмкүнчүлүк же Москвада болгон мүмкүнчүлүк Кыргызстандагыдан айырмасы барбы? Ушул максатка жетейин дегенде сөзсүз Москвага келиш керек болдубу же ошол планды Кыргызстандан ишке ашырса болот беле? Жакшы суроо.
Мен болгону өзүмдү сынап көргүм келет. Көп жактан, көп тармактарда өзүмдү сынап көргүм келип, Москва деген өтө чоң Россия чоң метрополис болгондуктан бул жака келип көрүнгөн адамдар менен иштешип көрүп, көрүнгөн адамдар менен сүйлөшүп, көп адамдар менен ошондой болуп өзүмдү сынаган келдим. Бул жактагы бирок Кыргызстандан караганда чындыгында бул жакта өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер аракет кыла турган болсоң, баардык жерден ынсан болот, бирок бул жакта мүмкүнчүлүк бир аз көбүрөөк. Мүмкүнчүлүк боюнча сыноолор бул жакта ачык айтканда абдан кыйын болот. Сынба биз дагы оған ошо сенде болуп келгенбиз. Чынын өзүң айткандай мүмкүнчүлүктөр биякта көбүрөөк. Анан үчүнчү сурообуз ошо Кыргызстандын жашаган жериңиздин эли менен бул жактын элинин сизге болгон көз карашы же бир кандайдыр бир агрессия, бир көрө албастык байкаган жоксузбу? Жок, өзү кыргыздар мурунтан эле баягы көчмөн калк болуп келгенден бул жака келип жакшы эле отуруп жашаптыр. Жана ал жерде мисалы Жалалаттан болгон эле, Жалалаттан болгон үчүн ал жерде көп адамдардын ой бир деп айтсам деле болот. А бул жакта жети дубандан келген кыргыздар, башка улуттун адамдары булар бул жакта тил табышыш жеңил эле болуп атат, жакшы. Анан сиз айткан нерселерди пока что байкай элекмин, бирок кызыктуу күндөр болот. Кээде суроо бергим келип, эже байкелерге барып туруп, кечиресиз кыргызсызбы десе, жок деп кыргызча сүйлөп туруп жок кетип калышат. Анан жок, пока что андай жаман ойлор байкалбайт. Ана бүгүнкү өзүбүздүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, Жазгүлгө акыркы сурообуз сиздин кыргыздарга болгон каалооңуз жана өзүңүздүн ачылган, жаңы ачылган берекелүү окутуучу центр болот го дейм, окутуучу центриңиздин кандай условиялар бар, жакшы жактарын өзүңүздүн көрүнүшүңөргө айтып кетсеңиз. Мен каалоорум эми мекендештериме өзүм өтө кызыгам билим алууга. Мен Москвага келген күнүмдөн баштап ушул поездине келгем, анан 2006-жылы китеп колума түшкөн жок. Өтө аракетим күчтүү болгондуктан түнү күнү китеп окуп, психология немесине тармагына кызыкчумун. Ошол 8-9 класс мектепте бітіріп психологияны окуп, ошол түнү күнү психологияга кызыгып китеп окуйм да. Өзүм канчалык өссөм, ушуну өзүмө ийгиликтерим колуман келип атат. Баарын айтмакчымын, что баарын колунан келет деп айтчумун да. Москвага азыр булар ишеничине керек экен да. Мисалы мен ишеничим пайда болушуна бирөө себеп болду да. Көп мисалы тренингтерге, семинарларга ойлор каршы экен да. Алар специально акчаны өндүрүп алыш үчүн уюштурушат экен дейт да. Насам чындыгындачы андай эмес да. Мен ушул өтө көп семинарга бардым, тренингге бардым. Ошолордун результаты мен кылган ийгиликтерим да. Бир нерсе баштасам, колдоочулар сразу пайда болот. Мага жардам берүүчүлөр, ошол үчүн ийгиликте бүтөт. То же самое мисалы семинардарга айналып кеткенимде, азыр мен көп нерселерди иш кылам да, фотосессия кылам, реклама кылам. Азыр эми дагы бир проект баштадым, аптасына бир жолу китеп окугандарды чогултуп, ушул книга обсуждения так называется проект. Клуб любителей читать. Ошол эгер ушул жөнөкөй тилини көрүүчүлөрдүнө айтып кетерим, ушул каналды көрүп калсаңыздар, мага сөз байланышка чыгыңыз, эгер сиз китеп окуганды жакшы көрсөңүз. Биз албетте ошол сиздин оюңузду биз менен бөлүшүңүз. Эгер проект болсо, мисалы бизнесиңиз бар, идеяңыз бар, бирок ошонун жолун таппай атсаңыз, мен ошого жардам бере алам деп айта алам. Мен реклама жактанбы же тааныш аркылуу колуман келишинче жардам берем. Менин проекттериме кошулуп, биз чогуу иштесек, мисалы, айтат го, объединение болсо, мисалы, көп нерсеге жетесиңдер. Чакырып кетпекмин, баардыгына чогуу иштейли, анан чогуу ийгиликке жетели. Айтканыңыз келсин, биздин бир тууганыбыз Данияр Москвадагы өзүңдүн оюңду, эмне бизнес кылайын деген оюңду да айтып, жакшы ойлоруң болсо айтып, Москвадагы, жеге эле Москвадагы эмес, буюрса муну бир туугандарың, жалгыз баламды ата-энең көрүп калышы мүмкүн, өзүңдүн каалооруңузду айтып койсоңуз болот. Чоң рахмат. Менин келечектеги ойлорум Кудай буйрса өтө чоң. Биринчи эле очередь, биринчи эле орунда ошол адамдарга жардам берүү,
биринчи эле орунда ошол Кыргызстан өнүктүрүү десем адашпайм. Ушул сөзүмдүн көбүн айтсам шылыңдап калышат. Бирок Кудай буйрса Кыргызстан менин колунда, Кыргызстан мага окшогон жаштардын колунда. Адам биринчи орунда өзүнө ишениш керек. Эгерде өзүнүн ар бир адамда өзүндө лидерлик качество болот, ошону тарбиялап, ошону чыгаруу ал адамдын өзүнүн. Биринчи орунда өзүм теңдүү адамдарга бардык нерсени кылса болот да, бардык нерсени кылса болот. Ар дайым өзүнө ишениш керек. Эч кимге ишенбесең дагы өзүңө ар дайым ишенишиң керек, жана кыла аласың. Жана ушул немеден учурдан пайдаланып өзүмдүн Кыргызстандагы ата-энеме салам айтам. Саламатсыңар. Жана өзүмдүн бул жактагы бир туугандарыма, тааныштарыма баарына салам айтам. Кудай буйрса ушундай жакшы жерлерге келип жүрөбүз. Ушуну менен бүгүнкү экинчи көрсөтүүбүз жөнөкөй аягына чыкты. Кийинкиден дагы жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Биз сиздерди кийинки эфирден күтөбүз. Биздин келип катышып кеткен боордошторго, карындаштарыбызга, энелерибизге ийгилик. Бул биринчиси эмес, жана мындан кийинки да ийгиликке жеткен сайын биз менен келип бөлүшүп турат деген ойдобуз. Буюрса, азыркы бүгүнкү передачабыз көрсөтүүбүз эң жакшы деңгээлде болду. Кыргыздарга эң керектүү нерсе бул окуу. Ошол окуунун негиздөөчүсү Жазгүлгө кайрылып, комментариядан тааныларын алып кайрылсаңыздар, сиздерди сөзсүз кабыл алып, жакынкы учурда орусча сүйлөтүп, англисче сүйлөтүп, алган маяныңызды 50% өйдө көтөрөт деген ойдобуз. Ассаламу алейкум.